Төө бурчак өстүрүүгө ыйкалган таластык дыйкандар эми дарбыз аянттарын кеңейтүүдө. Бакаята айылынын тургуну Кушчубек Арыков дарбыз өстүрүүнүн сырларын жылдан жылга өздөштүрүп келет. Ал быйыл 2 гектар жерге дарбыз эккен. Түшүмү мол болуп, учурда сатыкка жарап калган чагы. Буга збыт где-то бир 18 миң ушундай акча кетет экен да. Жазында так майдын башында эккенбиз. Буга көп эмгек талап кылынат экен да. Бугачы. Сугарганда ушу биринчи эккенде подкуленка деп коет, бул кленканын астында көрүп атасыздар, ошо кленка менен эгилет экен. Быйыл жакшы түшүм жылдагыдай, даамы болсо көрүп атасыздар. Эми болуп атат. Бул ширин, анан эң негизги бул биз ошо тигип эгип жүргөндөн бертен буга бир дагы бир нитрат, селитра деген жок. 4 жылдан бери дарбыз эккен каарманыбыз 1 гектар жерден 50 тоннага жакын түшүм алат. Былтыркы дарбыздарынын ар бир даанасы эле 20 килограммга жетип, 700 миң сом киреше көргөн. Эң башкысы калк дасторконуна таза дарбызды тартуулоо Кушчубек Арыковдун башкы максаты. Нерге бочкалар бар, ошолорго жанагы уйлардын, малдардын кыктарын ачытып, шербет суу кылып берип атабыз да. Буда деген неме жок. Химикат жок. Бул баа кичине ооруйт экен, жана бадыраңдардай болупчу. Аны да дарылаганда да ушул чисто экологический жана неме менен сода, пищевой сода, аспирин ушундайлар менен дарыланып атат. Буда кыскасы химикат жолоткон жокпуз да. Анан ушул эч нерсе бербей, нитрат бербей деле өстүрсө болот экен да. Сууну көп талап кылган дарбызга быйылкы жылдын кургакчыл болгону кедергисин тийгизген жок. Анткени бул талаа Миңбулак айылында жайгашкан. Дарбыз аянтына 10 күн сайын суу берилип, аба ырайынын ысык болгону да бул өсүмдүк үчүн жакшы болду. Даамы ширин дарбыздарды сатып өткөрүүдө кыйынчылык жаралбайт. Анткени жергиликтүү дүкөндөргө өткөрүлөт. Сугарганда ошо ар бир жумада бир жолу, анан түшүм урожай алып баштайт го, түйүлүп баштаган кезде. Анан ошондо анан сууду көбүрөөк талап кылат экен кичине. Анан ушуну сунуштайт элек. Ушу биздин Бакаята району ошонун баарын эгип, жакшына кылып карай турган болсо, анан кийин бунун эң негизгиси збыт жагы да. Быйыл Талас облусунда дарбыз 100 гектарга жакын аянтка эгилген. Төө бурчактын түшүмдүүлүгү акыркы жылдарда төмөндөй баштаганына байланыштуу дыйкандарда башка альтернативдүү өсүмдүктөр өтүү жагына багыт койту. Акыркы жылдарда мынакей жер жемиштерге, анын ичинен бакча өсүмдүк бул дарбызга азыр дыйкандарыбыз ушу 3-4 жылдан бери эгип атат. Бүгүнкү күндө Талас облусунда 100 гектарга жетип калды бакча өсүмдүк дарбыз боюнча. Анан бул дагы болсо бул дарбыздын 1 гектардын түшүмдүүлүгү дагы жогору болот экен. Дыйкандарды кысуусу күчүп атат да. Акыркы 7-8 жылдан бери Таластын дыйкандары дарбыз аянттарын кеңейте баштады. Себеби дыйкандардын айтымында бул өсүмдүк алдаганча кирешелүү жана пайдалуу. Ал эми сапаты жана даамы жагынан алдына ат салдырбайт. Жаркынай Тургунбекова, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Бакаята району.